1993 жылдан баштап 2008 жылга чейин 1 сомдук банкнотанын 3 сериясы жүгүртүүгө чыгарылган. Адегенде Манастын эстелиги жана күмбөзү түшүрүлгөн кызыл түстөгү банкнота колдонулуп келсе, кийинки жылдары залкар композитор Абдылас Малдыбаевдин элеси түшүрүлгөн банкноталар колдонууда болду. Ал эми 2008 жылдан баштап кагаз түрүндөгү банкноталар колдонуудан чыгарылып, монета түрүндө жүгүртүүдө колдонулуп келет. Дизайнер Дмитрий Лысогоров улуттук акчаны кабыл алуунун башатында тургандардын бири. Улуттук банктын жетекчилиги Сүрөтчүлөр союзуна графикалык дизайнер адисин сурап кайрылган. Ошентип Лысогоров көркөм иллюстрация менен алек болгон кесиптеши Анатолий Цыганков менен биргеликте Улуттук банктын төрагасы Кемелбек Нанаев менен сүйлөшүп, сомду иштеп чыгуунун үстүндө жумушту баштаган. Ошол эле учурда тарых, лингвистика жана көркөм сүрөт комиссиялар иштеген. Ознакомили англичане, стало ясно, как делать некоторые элементы. Акча чыгаруу боюнча эл аралык тажрыйба изилденип, көлөмдүү иштер жасалды. Улуттук банктын адистери менен биргеликте 1, 5, 10, 20, 50 жана 100 сомдук банкнотторду чыгаруу. Аларга жайгаштырыла турган инсандардын сүрөттөрү берилген. Дмитрий Лысогоров 1 сомдук жана башка банкнотторду иштеп чыккан дизайнер. Предоставили нам довольно некачественные фотографии. Анатолий Цыганков экөөбүз чучугулак кармап, мен сомдордун ал болсо тыйындардын үлгүсүн даярдамай болду. Жасалган дизайндын негизинде 1, 5 жана 10 сом басылып жүгүртүүгө чыкты. 1 сомдукта композитор Абдылас Малдыбаевдин элесин түшүрүү керек болду. Бизге сапаты начар сүрөт колубузга тийди. Сүрөттү жайгаштырган соң музыкалык композицияны өзүбүз ойлонуп тарттык. Акчанын экинчи бетинде улуттук музыкалык аспаптар жана улуттук филармонияны кошуп айкалыштырдык. Эртемери кулак менен жеп бүттү, кыңкылдаган. Шунуңду койсоңчу. Олтуруп кандан тажасаңар, туруп албасыңар. Бул эгемендикке карата 1 сом номиналдык банкнотасына элеси түшүрүлгөн композитор Абдылас Малдыбаев тууралуу тартылган роликте кыргыз профессионал музыкасынын баштоочусу катары жогорку чеберчилик ачылган. Мисалы үчүн 1 сом дайыма бияқта жүрөт да меники. Айдарбек Малдыбаев бабасынын элеси түшүрүлгөн 1 сомдукту капчыгына такай салып жүрөт. Көрүнүктүү композитордун чөбөрөсү чоң аталарынын кыргыз сомуна элеси түшүрүлгөнүн сыймыктануу менен айтат. Это действительно большая честь быть, наверное, потомком такого великого человека. Ушундай бийик адамдын урпагы болуу мен үчүн сыймык. 1 сомдуктун экинчи сериясында чоң атамдын сүрөтү менен чыкканын көрүп, бала болсом да абдан кубангам. Көбүрөөк сыймык менин ата энемде болду. Ошондогу таасирлер дагы деле эсимде. Андан бери чоң атамдын элеси түшүрүлгөн 1 сом ар дайым менин жанымда. Адегенде чыккан акчалардын коргоо элементтери жеткиликтүү деңгээлде болбосо дагы, кийинки басылып чыккан банкноттордун сапаты, суу белгилери жогору. Азыр кыргыз сому көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине кирген өлкөлөрдүн айдыңында сапаты жана кооздугу менен айырмаланат. Улуттук валютабыздын 4 чыгарылышы жүзүгө ашырылган жана ошо 4-чү чыгарылыштын алкагында 17-16 жылдары биз өркүндөтүлгөн банкноталарыбызды жүгүртүүгө чыгарганбыз. Сапаты боюнча дагы ошо банкнотабызда киргизилген баардык коргоо элементтери боюнча дүйнө жүзүндө кандай деңгээлде кандай сапаттар болсо анын баары биздин банкнотада чагылдырылган. Союз ыдырагандан кийин Кыргызстан биринчилерден болуп улуттук акча бирдигин кабыл алган. 10 майда кыргыз сомунун жүгүртүүгө киргенине 30 жыл толот. Улуттук акча бирдиги сомду кабыл алуу жаңы түптөлгөн эгемен мамлекеттин экономикасын турукташтыруунун бир жолу болгон. Нургүл Жумабекова, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.